Учурда мектептерде колдонулуп жаткан электрондук журнал жана күндөлүктү Темирлан командасы менен иштеп чыккан. Ал программисттик кесипке Москвадан окуган. Темирлан иштеп чыккан программалар жада калса Нью-Йоркко чейин сатылат. Жылдан жылга ар кандай бир жаңы нерселер ачылууда IT тармагында. Анан Кыргызстандын өзүн алганда, Кыргызстанда албетте өнүгүүдө. Анда ал сыяктуу мисалы азыр окууда гана эмес, университетте, жогорку окуу жайларда эмес, бул окуу курстары көп ачылып атат азыр. Именно анан ата-энелер деле уже бул профессиянын перспективасы бар экендигини билип, уже окуп көрүп, андан кийин уже азыр окуу балдарыны ошол IT курстарга берүүдө. Программалоо, көп тилдүүлүк, табигый техникалык илимдерди терең өздөштүрүүгө президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо платформасында өзгөчө көңүл бурулган. Билим берүү тармагы реформаланып, окуу жайлар, мектептер заманбап технология менен жабдылат. 6-чы жаңы технологиялык түзүлүш болуп келатат да, аякта деген башкача такыр технологиялар болот. Эгерде биз деген ошол багытка кирип калалы десек, ал үчүн анда жаңы заманбап билимдерди балдарга беришибиз керек да. Ошондо гана биз деген өнүгүү жолуна түшө алабыз да. Ошондо гана биз деген жанакы инновацияларды жарата баштасак, жаңы технологияларды колдоно баштасак, ошондо биз деген көз карандысыз болбойбуз. Өлкө келечеги адамдык ресурстан көз каранды. Анткени билим берүүнү жакшыртпай туруп, калган тармактарды алдыга сүрөөгө мүмкүн эмес. Садыр Жапаровдун шайлоо платформасына ылайык акырындык менен билим экономикасына өтүү зарыл. Мында өлкөдөн кетпей туруп, иш менен камсыз болууга мүмкүнчүлүктөр жаралат. Дүйнө ушунчалык бат өзгөрүп атат, акыры келип эле канчалык биздин улут билимдүү, канчалык биздин улут заманбап, канчалык биздин улут жаңы нерсеге даяр, батыраак өздөштүрүп кетет, батыраак илип кетет, ишке ашыга алат деген чоң бир принципке келип такалып атпайбызбы? Ошон үчүн баягы билимге багытталган, билимдүү адамдарга негизделген экономиканы түзүш керек. Билим берүү тармагында жасала турган реформа заманбап болушу керек. Санариптик коомду, билим экономикасын, IT тармагын, фармакология, биотехнология, нанотехнология багытындагы жогорку технологиялык өндүрүштү түптөөдө өлкөнүн мүмкүнчүлүгү бар.